Бейиш нуру. Корголгон чатыр. Анбия сүрөсүнүн 32 аятында Аллах Таала асманды корголгон бир чатыр кылдык. Алар болсо мунун аяттарынан жүз бурушууда деп айткан. Бул аятта асмандын корголгон чатыр катары жаратылгандыгы тууралуу айтылууда. Муну кандай түшүнсөк болот? Бул тема боюнча илимпоздордун айткандарына назар салалы. Атмосфера жерди бардык тарабынан каптап турат. Ал көз менен көрө алгыс түрдүү газдардан турат. Атмосфера 10 000 километрге чейин жеткен калыңдыктагы таштан да катуу болгон газ океаны сыяктуу. Эми атмосферанын коргоочу өзгөчөлүктөрүнө токтололу. Биринчиси, метеорит жана асмандан түшкөн таштардан коргойт. Космостон жерге күнүнө миллиондогон майда метеориттер түшөт. Атмосферабыз мындай көп сандаган метеориттерге каршы мыкты коргонот. Эгер атмосферанын мындай өзгөчөлүгү болбогондо, анда жер жүзүндө жашоо жүрбөйт болчу. Жер эчак эле жыртылып бүтүп калмак. Бул кубулуш спутнигибиз айга чыкканда гана белгилүү болгон. Тынбай жааган таштар айдын үстүнө тийип, майда таштар ай катмарынын ичине кирип, чуңкурларды пайда кылган. Ал эми метеориттер жерге жакындаганда атмосферадагы молекулалар менен чоң ылдамдыкта кагышып, анын натыйжасында температурасы көтөрүлүп, бууланып, чаң сымал жок болуп кетет. Экинчиси, күндүн зыяндуу нурларынан коргоо. Атмосфера бир эле учурда күндөн келген зыяндуу нурларды да фильтрлейт. Эгер атмосферадагы озон катмары болбогондо, жандууларды өлүмгө чейин алып келчү ультра кызыл нурлар жердегилерге жашоо бербей, баары өлүп жок болмок. Үчүнчүсү, космостун тоңдуруучу суугуна каршы коргонуу. Космостогу орточо температура -270 градусту түзөт. Жер шарын космостун тоңдуруучу суугуна каршы кайрадан эле атмосфера коргоп турат. Атмосфера ошол эле кезде күндөн келген энергиянын тездик менен асманга кайра кайтып кетишине тоскоол болот. Мындан тышкары ал күн нурларынын таралышын да көзөмөлдөп, күн тикесинен тийбеген көлөгө жерлердин да жарык болушуна өбөлгө түзөт. Атмосфера жердеги ысыктын бирдей баланста таралышын да камсыздап турат. Бул жол менен көп ысыган жерлердеги аба массалары аз ысыган жерлерге тарап, тең салмактуулук орноп турат. Мына ушундайча тынбай ысып турган экватор жана айланасындагы ысыктын өтө жогорулашы ысыкты тез жоготуп турган Арктика аймагынын ашыкча муздап кетишин да алдын алат. Демек, Аллах атмосфераны майда бөлүкчөлөрүнө чейин кемчиликсиз таризде жараткан. Дүйнөнү зыяндуу таасирлерден коргогон бир гана атмосфера эмес. Ван Аллен тилкемелери деп аталган жердин магнит талааларынан келип чыккан катмар планетабызга келген зыяндуу нурларга каршы калкан кызматын аткарат. Эгер Ван Аллен тилкемелери болбогондо, жерде жашоо болбосо эле. Күндөн сырткары жылдыздардан келген космостук нурлар жердин айланасындагы коргоочу калканды тешип өтө албайт. Жогорудагы плазма булуттары Хиросимага ташталган атом бомбасынын 100 миллиард катмарына жеткен күчкө тең келет. Планетабыз космостун тоңдуруучу суугу, зыяндуу нурлардан сырткары радиация жана ылдамдыгы 1 секундта 1,5 миллиард километрге жеткен протон менен электрондордон турган шамалга да каршы коргонот. Бирок бул шамалдар Ван Аллен тилкемдери сызган магнит чакегинен өтүп кете албайт. Демек, биз жашообузга ол чойгон коркунуч туудурган факторлордун бар экенине карабай, тынч өмүр кечирип келебиз. Биз атмосфера катмарларынан тарта Ван Аллен тилкемдерине чейинки ар бир жаратылган нерселерди Аллахтын мыкты ойлонуп, кемчиликсиз жараткан эмгеги деп билишибиз керек.
бизди сактаган, коргогон атмосфера катмар эмес, тескерисинче жараткан Аллах Таала. Ал эми ал катмарлар болгону Аллахтын кудурет жана улуулугун көрсөтүп турган бир жөнөкөй себеп. Жогоруда түшүндүрүлгөн нерселерге биз мына ушундай көз караш менен карообуз абзел. Жер жүзүндө бейпил жашоо болуш үчүн асманды себеп кылганын Аллах Таала асманды корголгон чатыр кылдык деген аяты менен 1400 жыл мурун эле китебинде айтып коюптур. Албетте, бул аят Куран Аллахтын китеби, адамдын сөзү эмес экенин далилдеп турат. Илим тарабынан далилденген Курандын бул кереметтери тек бир гана чындыкты айтып турат. Ал чындык Куран Аллахтын сөзү. Бейиш нуру.